Садыр Жапаров бул жолу Күнчыгыш өлкөсүн көздөй сапар алып, жапондор менен алаканы тереңдетүүнү колго алды. Расмий иш сапары Япониянын императору Нарухито жана императрица Масака менен жолугушуудан башталды. Адаттагыдай эле Япониянын бийлик башындагылар менен расмий жолугушууларын өткөргөн соң, Күнчыгыш өлкөсүнүн бизнес элитасын баарлашууга жүзмө-жүз көрүшүүгө чакырат. Президент Садыр Жапаровдун Японияга болгон 3 күндүк иш сапары кандай жемишин берет? Кесиптешим Нурзат Көчүмкулова айтып берет. Мамлекет башчынын Япониядагы 3 күнгө барган расмий сапары уланууда. Кече президент Садыр Жапаровдун биринчи борту Токионун Ханеда эл аралык аэропортуна конду. Флагштокторунда Кыргызстан жана Япониянын желектери илинип, ардактуу кароол тизилип, Япониянын тышкы иштер мамлекеттик министри жана башка расмий адамдар тосуп алды. Андан соң өлкө башы Токио шаарынын борбордук бөлүгүндөгү император сарайына келди. Ал жерде Япониянын императору жана императрицасы менен жолугушуу жогорку деңгээлде өттү. Ошондой эле ажонун расмий сапарынын алкагында Япония парламентинин өкүлдөр палатасынын спикери менен жолугушту. Анда парламенттер аралык мамилелерди өнүктүрүү маселелери, ошондой эле аларды мындан ары тереңдетүү боюнча пландар талкууланды. Президент Садыр Жапаров сапардын алкагындагы жолугушуулар Япон тарап менен мындан ары кызматташуу келечегине чоң оптимизм берерин билдирип, мындай парламенттер аралык байланыштар мамлекеттер аралык мамилелерди өнүктүрүүнүн маанилүү бөлүгү болуп саналарын, аларды мындан ары өнүктүрүү зарыл экенине басым жасады. Ага Улай Ажо Япониянын эл аралык кызматташтык банкынын башкаруучусу менен жолугушту. Аталган эл аралык кызматташтык банкынын негизги максаты Жапония менен чет мамлекеттердин ортосундагы экономикалык кызматташтыкты чет өлкөлөргө инвестиция тартуу жана эл аралык соодага көмөк көрсөтүү жолу менен өнүктүрүү. Ал эми Япония акыркы мезгилде Борбор Азия өлкөлөрү менен мамилелерди өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурууда. Серепчилер өнүгүүсү жагынан алдыңкы мамлекеттердин катарына кирген Япония менен алаканы бекемдөө бир канча жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат деп ишенишет. Президентибиз бүгүнкү күндө бир эле Япония эмес, башка өлкөлөргө дагы иш сапары менен барып жатканын баардык коомчулук билет. Мен айтат элем, бул өнүккөн мамлекеттерге барганы, ал жактан опут алганы дегендей да. Анткени алар деген канча бир жыл алдыга өсүп кеткен. Өнүккөн өлкөлөр кабыл алып атканда бизди абдан кубандырат. Анткени ал жактан дагы ошо биздин Кыргызстанга дагы экономикасына түшө турган дагы чоң бир долбоорлордун алкагында дагы иш түзгөнгө болобу деген дагы сөздөрүн угуп жатабыз. Ошол Япон өлкөсүнүн жетекчилиги дагы кызыктар. Анткени биздин ажайып Кыргызстан өлкөбүздө 4 мезгилибиз бар, мекенибизде көп нерсени кылсак болот экен. Буга чейин кылса болмок. Тилекке каршы андай иштеп жүргөн эмес да. Бүгүнкү күндө байма-бай президент Садыр Нуркожоевич ошол өнүккөн өлкөлөр менен тыгыз байланышта болуп жаткандыгы биздин Кыргызстандын экономикасына, өсүп өнүүсүнө, жалпы эле жарандарыбызга дагы бир таасир бере турган бир чоң иштер болот деп мен ишенем. Кыргызстан менен Жапониянын дипломатиялык алакасынын негизделгенине 30 жыл толду. Бул аралыкта Кыргыз-Япон кызматташтыгын өнүктүрүү жана кеңейтүү жаатында алакалар жанданып, бир катар алгылыктуу жумуштар алып барылууда. Ал эми Садыр Жапаровдун Японияга болгон 3 күндүк расмий сапардын алкагында эки тараптуу дагы бир катар багыттар боюнча кол коюу пландалган. Нурзат Көчүмкулова, Асхат Касымбеков, регион Бишкек. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң көрүшкөнчө аман туруңуздар.